Урматтуу Улукбек Асамединович, мен депутат катары мен сиздердин ишиңерди мындай деп көрүп атам да. Интернетте түкүнчө сом миллион табылды, мыйзам бузулар. Башкы прокуратурага берилди деп. Мына ошол эле сөздү, ошол иш аракеттерди көрүп атам. Сиздер бир мыйзам долбоор менен келген жоксуңар. Кандай бир жаңы мыйзам долбоор менен келип, жаңы бир ойлор менен, жаңы бир иш аракеттер менен мен байкаган жокмун. Экинчи эмнени мен байкабай калдым. Айыл өкмөт, министерство, ведомстволор, канча деген мекемелер бар, ушунун баарын сиздер текшересиңер. Ошол деңгээлдеги айыл өкмөт болобу, башка ведомстволор болобу, түшүндүрмө иштери. Мен 2007-ден 2009 счетный палата совет мүчөсү болгом. Мен түшүнүгүм бар да. Түшүндүрмө деген эмне бул? Мыйзам бузулар өтө көп болуп атат. Бирок мыйзам бузуларды ким бузуп атат? Ушу бухгалтер болот, жетекчи болот. Бирок аларга түшүндүрүш керек анча-мынча. Алдын алуу иштерди жасаш керек. Алдын алуу иштерди жасабай туруп, жазалап барды эртең бизде Кыргызстан боюнча бардыгыбыз соттолгон адам болуп калбайбы? Азыр прокуратурага бердик деген эле мына бул коррупционер, бул тиги бул деп мына сөздөрдү көп угуп атабыз. Экинчи маселе мына аудитор боюнча айтып кетти, кыскартпаш керек. Аудиторду күчөтүш керек. Аудиторду жаңы ыкмалар, жаңы инновация, жаңы бир кандай шарттар түзүп бериш керек. Мага убактымда кичине кошуп бересиз? Дастан Арысбекович. Жаңы ыкмаларды киргизиш керек. Күчөтүш керек. Мен күчөтүш дегени машина алып бериш эмес. Башка нерселер алардын шарттарын мындай жашоо турмушуна эмес, а иш аракеттерине. Жогорку кеңеш менен иштеш керек. Жогорку кеңешке счетный палата подотчетный. Партиядан барабы, фракциядан барабы, ошолар подотчетный бизге. Бизге келип отчет бериш керек. Ар бир аудит. Бизге келип мындай жумуштарды аткарып атам деп отчет бериш керек жогорку кеңешке. Мына ошондо күчтүү болот. Ошондо анан кийин мына журналисттер суроо берип атат. Коррупциялык элементтин аркасында кайра акчалар кайтарылабы деген сөздөр суроо берип атышат. Кана ушул акчалар? Көрбөй атабыз жыйынтыктарды. Ошондуктан мен айткым келет, мына отчетторду азыр кабыл алабыз. Аракеттер болушу, жакшы эле аракеттер болушу мүмкүн. Бирок мен депутат катары мен мына айткан нерселерди мен көрө алган жокмун. Ошон үчүн Улукбек Асамединович, бул жактан дагы жөн эле барып текшерип аларды күнөөсүн дебей эле, алардын алдын алуу, алардын да үй бүлөсү бар, алардын дагы кандай десек, туугандары бар. Ошон үчүн мен айткым келет, жетекчилер менен, мекемелердин, ведомстволор жетекчилери менен алдын алуу сүйлөшүп, кандай иш-чаралар өткөзөбүз? Круглый стол өткөзөбүзбү? Форум өткөзөбүзбү? Башка нерселер өткөзөбүзбү? Ошол нерселер мыйзам бузууларды кантип токтотобуз деп ушунун үстүнө иштеш керек. Рахмат.